пайгамбарлардын асарларын, мындай ийистерин, алар баскан жерлер, алар жүргөн жерлер, алар көлөкөлөгөн жер, алар отурган жер, алар түнөгөн жерлер деп каякта пайгамбар болду экен деген эскерилген жер болсо эле ошол жерлерди барып ыйык тутуп, сылап, сыйпап, түнөп, ошол жерден дуа кылып, ошол жерден бир нерсе суранып, бир даракты пайгамбарыбыз көлөкөлөп кетсе ошол даракты издеп, кана эч ким издебейт да пайгамбар эмне деп айткан, буйругун аткарайын, эмне деп тыйганынан тыйылайын, кайсы нерсеси сүннөт экен, мындай шарият кылып ушуну аткарсаңар жакшылыкка жетесиңер, муну тыйылсаңар жамандыктан оолак болосуң деген издебейт. Асарларды издейт, ийиздерин издейт. Ал пайгамбар алейхиссалату вассаламдын күнүмдүк жашоосундагы адамдык касиетиндеги гана талаптар, муктаждыктар, адаттары. Көрдүңүздөрбү, шайтан кантип биякта сүннөттөрү, буйруктары, тыюулары турса аны аткарбастан көлөкөлөгөн жерин издеп, түнөгөн жерин издеп, үңкүрүн издеп, ушундай нерсе азыр эле эмес, бул эзелтен бери келаткан адашкан түшүнүк. Ошол нерсеге пайгамбар алейхиссалату вассалам бул туура эмес экенин баяндаган. Адамдарга чектен чыгып мамиле кылуу экенин баяндаган. Ошол жерге барып сен Аллах Тааламга сыйынсаң дагы бул Аллахтан башкага сыйынуучу жолду, эшикти ача турган бир кадам экен, себеп экенин баяндаган. Мына бүгүнкү күндө да умрага баргандар, мисалы карасаңыздар, таңга туштусу жанагынтип умра башчы болгондар болот. Анан карапайым адамдарга расписание түзүп алып барат, бир Хиро үңкүрүнө алып барат. Эмнеге алып барды десе, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашына келгенче ушул Хиро үңкүрүндө келип түнөп жалгызчылыкты каалап, ааламды ойлонуп турган кез экен деп баяндайт дагы. Адамдарга алып барып ошо 2 рекет намаз окутурат. Дуа кылгыла дейт. Адамдар эмне деп түшүнөт? Ошол жерге барып 2 рекет намаз окусак, дуа кылсак, намазыбыз да мыкты болот экен, дуабыз дагы кабыл болот экен деп түшүнөт. Бирок суроо бар да, пайгамбар алейхиссалату вассалам пайгамбар болгондон кийин 40 жаштан кийин андан кийин барып ошол жерде барып зыярат кылып, ошол Хиро үңкүрүнөн дуа кылып, намаз окуган бекен? Жок андай нерсе. Бирок булар көрсөтүп, адаттагы нерселерине чакырып, сүннөттөрүнө чакырбайт да. Ушундай адамдар бар. Сахабалардан да келген эмес. Ушу Хиро үңкүргө барып дуа кылгыла, Хиро үңкүрүнө барып 2 рекет намаз окугула, Хиро үңкүрүн барып зыярат кылгыла деп. Биз билебиз, ибадат кылуу, дуа кылуу, Аллага жакындоо деген бул ибадат тауқифия. Аллах Тааламдан, пайгамбар алейхиссалату вассаламдан бекитилип бере турган нерсе болуш керек. Жөн эле бир адаттагы нерсени пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам сахабаларын да ант берген даракты да бар. Ошону издегендер бар. Умар ибн Хаттаб билген эле эмес, көргөн да. Айрымдар ошол сахабалардын доорунда да айрым түшүнбөгөндөр даракты барып көлөкөлөп, ал жерден барып табарук кылып баштагандарды көргөндө Умар ибн Хаттаб чаап жок кылып салган ал даракты. Ширкке ачылуучу жол экенин көрүп. Себеби айтып атат да, силерге чейинки коомдор болгон алардын куруп кетишине, азгырылып кетишине, жолдон тайып кетишине пайгамбарлардын асарларынын издерин ээрчип кетүүдө болгон. Ал нерсени пайгамбарлар шарият деп кылып берген жок. Ал кадимки адамдык касиетиндеги муктаждык нерселерди аткарган да. Жолдон бараса, чарчап кетсе, бир даракка барып көлөкөлөйт да. Жолдон барасы суусап кетсе, бир булактан суу ичет. Анан ошону көлөкөлөгөндү издеп жүрө берет. Бирөөлөр болсо, ушул булактан суу ичкен экен деп ошол булакты издеп жүрө берет. Анан ал жерде барып чүпүрөк байлайт, анан барып береке тийлейт, анан сылап сыйпайт. Ошол жерде барып анан кооздойт. Өзүнчө Мекке Медина болуп калат да ал жер. Атай жол тартып бара турган жер сактасын. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтү мындай болгон эмес. Мейли дагы умрага барганда Саур үңкүрүсү бар. Бул кайсы үңкүр? Бул деген пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеден Мединага хижра кылганда жолдо түнөп калган үңкүр. Хиро үңкүрү пайгамбарга чейинки түнөп жүргөн жери болсо, келип жалгыздап ошол жерде Аллах Тааламды зикир кылып, ал эми Саур үңкүрү Мадинага хижра кылып бараткан жерде. Ага да атай барышат. Эмне кылып намаз окуп, дуа кылыш керек, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түнөгөн деп карапайым адам эмне деп түшүнөт? Бул сүннөт экен, бул шарият экен, бул жакшы экен, ошол жерге келсе деп түшүнүп алат. Болбосо пайгамбар алейхиссалату вассалам барат түнөй турган жер же болбосо Меккенин мушриктеринен бекинген бир жай болуп калышы мүмкүн. Ал нерсени баяндаган эмес, шарият кылып берген эмес. Ошол жерге намаз окула, дуа кыла, аттай максат кылып алыстан жол артып келгиле деп. Андай болгон эмес. Мына ошол мушриктердин, мурунку адашкан топтордун буйрукту аткарбай, тыйгандан тыйылбай, кайра бедизетөө деп сүннөтүн ээрчибестен каякта жүргөн, каякта отурган, каякка барган, ошол жерде кайсы даракты кармаган, кайсы сууну ичкен, кайсы үйдө түнөгөн деп ошону тарыхый асар жерлер экен, пайгамбарлар ошол жерде болгон экен деп коюп, саякаттап, сүннөтүн үйрөнүүнү баш оорубайт да. Ушул жерде болгон экен деп анан сылап сыйпап, ар нерсени байлап,
Анан ошондон кийин жана сахабалардын өлгөн жерин издейт. Анан барып ойлялардын жерин издейт. Анан барып ал жерге барсаң дуа кабыл болот экен, ибадат кылсаң ибадатың чырайлуу болот экен. Ошентип анан жөнөкөй жалгыз туруп Аллахка ибадат кылуу, мечитте ибадат кылуу ибадаттай санабай калышат да, Алла сактасын. Шейх Солих Фаузан хафизахулла сөзү: канча деген коомдор болду. Мына ушундайдын негизинен, ушунун артынан келип жок болуп, Аллахтын каарына түшүп, адашып келүүдө. Улуу адамдардын, өтүп кеткен адамдардын издерин кууп, артынан ис алып жүрүү, артына өтүп кеткенден кийин, бул буттарга сыйынууга алып барат. Кадимки Нух пайгамбардын доорундагы Аллахтан башкага сыйынып кеткендердин тарыхы белгилүү. Жана буга чейинки дагы канча деген коомдор мыкты кыйын деген адамдардын кабырларын ээрчип, издерин ээрчип, ошентип адашып кеткен дейт. Эч убакта минтип айтпаш керек дейт. Азыр адамдар түшүнөт, диндерин билет, кимге сыйынышты билет, пайгамбар дегенди түшүнөт. Ал жерде жөн эле бир асарларын эле барып көрүп атат, жөн эле сылап атат, сыйпап атат деп айтылбайт. Булар түшүнсө, башкалар көрөт дагы, шайтан кооздоп берет дагы, бул жерге мынча топтолгон адамдар жөн келген жок. Сен эмне артта калып жүрөсүң? Сен да бар, табаррук кыл, суран, намаз оку, жол арт, бар сен да дейт. Ошентип фитна кылат. Түшүнбөгөндөр ал эмес умрага барып ушул маселелерди түшүнбөй, ар кандай жерлерди издеп жүрбөйбү, ыйык жерлерди деп коюп. Ибрахим алейхиссалам ушундай пайгамбарлардын атасы болсо дагы, ширк менен катуу күрөшсө дагы, эң корккон нерсеси важнубни ва бания ан набудал аснам. Мени жана менин балдарымды, урпактарымды ушул буттарга сыйынып калуудан сакта деген. Себеби пайгамбарлардын, улуг адамдардын, өтүп кеткен адамдардын артынан ис салып кетүү бул ширктин эшигин ачат. Аллахка эмес, башка нерсени улуктап сыйынып кетүүгө жол ачат. Бул белгилүү кайра ошол нерсеге кайра кайталануучу жолдорду, эшиктерди алып баруучу себептерди жабыш керек, Алла сактасын.